إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eң эле биринчи Аллах субханаху ва тааляга чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга, ал кишинин үй бүлөсүнө, сахабаларга жана бүткүл момун мусулмандарга Аллахтын саламы жана райымы берекети болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, урматтуу көрөрмандар. Мына сиздер менен бир 2-3 күн мурун бөлүшүп койгон бир постум жөнүндө, ар намыс жөнүндө кыскача сиздер менен сүйлөшкүм келди, бөлүшкүм келди. Ушул теманын алкагында сүйлөшмөкчүбүз. Ар намыс деген эмне? Biz азыр ушул намыстарыбыз жөнүндө кандай абалда турабыз? Аларга биз кайда карап атабызбы, же аларды биз сактап атабызбы? Ар намыс маселесин ушул жөнүндө сүйлөп айтып кетебиз. Иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Астаизу биллах, я айюхан нас, инна халакнакум мин закари ва унса, ва жаалнакум шу'уба ва кабаил, литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум, инна Аллаха алимун хабир. О инсандар, biz силерди эркек жана аялдардан кылып жараттык. Жана силерди кабилаларга, урууларга, шундай топторго бөлүп койдук. Топ кылып жаратып койдук. Уруу кылып. Эмне үчүн? Силер бири-бириңерди танып билүүңөр үчүн. Бири-бириңер менен танышып, бири-бириңерди маданиятын бири-бириңерге бөлүшүңөр үчүн Аллах субханаху ва таала инсан затын улуттарга, урууларга, уруктарга бөлүп жаратыптыр. Аллах таала бул улуттарды, урууларды бири-бири менен келишпестик үчүн же душман болуш үчүн жараткан эмес. Шариятыбыз Аллах субханаху ва таала өзү жараткандан кийин жараткан бенделерин эмне үчүн жараткандыгы жөнүндө дагы кабар берип атат. Эмне үчүн десе, Аллах субханаху ва таала биз улуттарды, урууларды көрүп, ар кандай тилдерди, ар кандай өңдөрдө кишилерди көрүп, алардан биз Кудайдын кудурети шунчалык бир улуу даражадагы жаратуучу экендигин, алардын Аллахнын кудуретине таң калыштуу бир жагдайда караш үчүн, Аллах таалага болгон дагы да такыбабыз көбөйүш үчүн, Аллах таалага ыйманыбыз бекем болуш үчүн Аллах субханаху ва таала бизди түрдүү улуттарга жаратыптыр. Эми мына ушул темадан мен айтып аткан ар намыс жөнүндө сүйлөштөн мурун ушул аятка бир аз токтолуп кетүүнү кааладым. Анткени бүгүнкү күндө мына кыргыз сен өзбексиң деп өзбекти бөлөт, өзбек сен кыргызсың деп кыргызды бөлөт, кыргыз тажикти тажик кыргыз же болбосо ушундай ар кайсы жерде жашап калган өздөрүндөгү улутчулдук ушундай маселелер аябай көйгөйлүү болуп, бүгүнкү күндө мусулмандардын бири-бирине мындай жакын бир тууган жашаштыкты тосуп аткан бир негизги маселе болуп калды. Биз шариятыбызда, исламда улут болуп бөлүнбөйт. Улутту Аллах таала эмне үчүн жараткандыгы жөнүндө мына бул аятта бизге айтып койду. Эмне үчүн жаратты? Мен айтамын, Кыргызстанда биздин өлкөдө улуттардын көптүгү кыргыздын байлыгы деп айтсак болот. Анткени мына баарыбыз билебиз, кыргыз бизден ушул күнгө чейин ушул күндөгү абалыбызды мурунку абалыбыз менен айырмалап көргүлө. Кыргыз тамак жасашты билбечи, мондай ресторан, кафелерди иштеткенди билбечи. Кыргыз көбүнчө ушул көчмөн калк болгон, анан биздин арабызга уйгур деген улуттар келди, өзбек деген улуттар келди, дагы түрк деген улуттар келип, алардан биз маданият алмашып, Аллах таала өзү айткандай, биз силерди улуу кабила кылып, улуттарга бөлүп жараттык. Эмне үчүн? Бири-бириңерди таныш үчүн. Литаарафу деген сөздүн бир мааниси силер бири-бириңердин маданиятыңарды бири-бириңерге алмашыш үчүн. Өзбектеги, дагы тажиктеги, уйгурдагы жана башка
улуттардагы жакшы тараптар Кыргызга көчүп өттү. Биз мындан пайдаландык. Эгерде мына мен шуну билем, Египетте мен болгонмун. Египетте жалаң арабтар жашайт. Жалаң арабтар жашагандыгы үчүн көп жактардан эми жакшы жактарды аябай көп, бирок кандайдыр бир маданият жагынан, тазалык жагынан анча эле артта калып кеткен. Деги эле араб улуттары. Бирок бизде ушундай улуттар көп болгондугу үчүн бири-бирибизден ушундай конкуренция болуп отуруп, көптөгөн жакшы жактарыбыз көбөйүп, мына Орто Азиянын элине баардык суктанса боло турган ушундай бир маданияттуу элге айланганбыз да. Исламдан мурун деле биздин жерлер, биздин өлкөлөр аябай маданиятта жогору болгон. Билесиздер да, пайгамбар алейхиссалам ушул дини келип, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга дин түшүп, анан исламды дүйнө жүзүнө жайып атканда, ар кайсы падышалыктарга Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам элчи жөнөтөт. Ин туслим таслам, исламга киргиле, саламат каласыңар. Бисмиллахир-рахманир-рахим, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деген ушул кат жиберилет. Анан катты окуп көрүп, кээбирки падышалыктар буну туура кабыл алган, жана кээбиркилери буну ачык айкын ошол жерде элчилерге копол сүйлөгөндөр болгон, кээбиркилери өлтүрүп жиберген ушундай абалдар болгон да. Шунда Перс империясына барып элчи барат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан исламга киргиле, саламат кыласыңар деген катты окуп туруп, катты ошол жерде жыртып салат. Жанагы тереге жазылган катты жыртып салып туруп, силер чөлдө жашаган жапайылар мага кантип жашашты үйрөтөсүңөрбү деп. Мынакей. Ошондон кийин мындай ойлоп карасак, перстердин маданият жагынан арабтардан кыйла жогору болчу. Анан ошондуктан чөлдө көчмөн калк болуп жашаган арабтардан мен үлгү албаймын. Алар мага жашоону үйрөтө албайт бизге деп туруп арабтарды тоготпой коет. Пайгамбар алейхиссаламдын абалын. Кийин баарыбыз азыркы күндө көрүп турабыз, ислам кайсы жерге барса, ошол жерде маданият жактар ушундай өнүп өсө берген. Керек болсо медицинага негиз салган бул ислам, ар кайсы илимий ачылыштарды жасаган эң биринчи негиз кылып жасап койгон бул ислам дини. Ошол ислам менен жашаган элдер, улуттар. Демек биз мынау нерсеге өтө аярлык менен, кылдаттык менен мамиле жасашыбыз керек, улуттарга бөлбөшүбүз керек. Улут болуу эң жаман нерсе. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ким улутчулдукка кылса, ал менден эмес деди хадисте. Асабияларга бөлсө, ал менден эмес деди. Абузар деген пайгамбар алейхиссаламдан көп хадистерди риваят кылган сахаба, күндөрдүн биринде Билал разияллаху анхуну атайын бир тамаша мааниде эй Билал, сен каракатындын баласы деп тамашалашып койгондугу үчүн ошол абалда, ошол сөз айтылганда пайгамбар алейхиссаламдын кулагына чалынды дагы Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам баягы сөзгө ушундай мамиле жасады. Эй Абузар, сенде жахилияттык таасирлер калып кетиптир да. Эй Абузар, сенде жахилияттык таасирлер калып кетиптир да деген пайгамбар алейхиссаламдын ушундай сөзү Абузар разияллаху анхунун жүрөгүнө ушундай таасир кылды дагы. Абузар разияллаху анху ушундай эң мубарак, улуу болгон жүзүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келе жүзгө уруудан кайтарган. Жүзгө уруу арам. Ошол жүзүн кара жерге коюп, качан Билал менен бир тууганым ушул жүзүмө бутун тебелемейинче мен Аллахка ант болсун, эч качан бул жерден турбаймын деп ант ичкендиги үчүн Билал разияллаху анху буту коюлду деп риваят кылынат. Динибиз, биздин шариятыбыз ушинтип мамиле жасайт улутчулдукка. Демек бизди артка түртүп аткан, мусулмандардын башын бириктирбей аткан маселе дагы бир чоң маселелерден бири бул улутчулдук маселеси. Ушуга биз аярлык менен мамиле жасашыбыз керек. Анан Аллах Таала силерди эркек жана ургач аялдардан кылып жаратты. Эркек жана аялдардан кылып жаратты, жана эркек аял көбөйүп отуруп, уруу, улут, кабилалардан болгон ушундай топторду жаратты. Эмне үчүн? Силер бири-бириңерди танып, маданият алмашышыңар үчүн. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Эми силердин Аллахтын алдында эң жакшыңар кимдер? Аллах Таала өз айтып атат: аткакум, силердин араңарда Алладан коркконуңар эң жакшыңар деди. Улуттарды айтпады. Араб жакшы, же арабтан башка жакын улуттар жакшы дебеди. Аллах Таала
силердин эң урматтууңар Аллахтын астында силердин таква кылуучуңар, силерден Аллахтан көбүрөөк коркконуңар деди. Инналлаха алимун хабир. Аллах Таала ар бир нерсени билип турган жана болуп жаткан иштерден кабардар зат. Эми Аллах субханаху ва таала ушинтип эркек жана аялды жаратып, аларды ушу жаратып эле таштап койбоду. Балким Аллах Таала жаратып койгондон кийин Аллах Таала башка махлукаттардан, башка жаратылган нерселерден айырмалап, ушул инсан деген затка, аял жана эркектердин турган инсандарга Аллах Таала ушул өзүнүн эрежелерин түшүрдү. Динди түшүрдү, пайгамбарды түшүрдү. Инна арсалнака рахматан лил аламин. Аламдарга рахмат болуш үчүн, аламдарды нурга толтуруш үчүн, бир жакшылык алып келиш үчүн Аллах тарабынан пайгамбар алейхисаламды жөнөттү. Пайгамбар алейхисаламды ошол инсандардын арасынан тандап алып, аны пайгамбар кылды жана пайгамбарга өзүнүн периштеси аркылуу Аллах субханаху ва таала вахийлерин, эрежелерин түшүрдү. Ошол эрежелер биздин жашообуздун баарын камтыган. Ал эркек менен аялдын ортосундагы маселелер болсун, инсан болуп үй бүлө болгондон соң ата менен баланын ортосунда, эне менен баланын ортосунда, бул киши менен коңшусунун ортосундагы жана тууган уруктун ортосундагы деги эле коомчулуктагы ар бир маселелерге чечим бериш үчүн Аллах субханаху ва таала бир бүтүн эрежени түшүрдү. Ошол эрежеде Аллах субханаху ва таала эркектердин укуктарын белгиледи жана аялдардын акыларын белгиледи. Жана экөөңө тең милдеттерди жүктөп койду. Мына аялдын үстүнө жүктөлгөн милдетти эркек киши аткарбайт, ага кыяматта жооп бербейт. Эркек кишинин үстүнө Кудай тараптан жүктөтүлгөн, шариятыбыз жүктөгөн милдеттерди аял кишиге жоопкерчиликтүү киши болбойт. Эртең кыяматта, акыретте Аллах Таала эркек кишиге жүктөтүлгөн милдетти аял кишиден талап кылбайт. Аны эркек кишиден талап кылат. Динибиз биздин ислам туура динибиз. Башка диндер сыяктуу биздин инстинкттерибизге ачыктан ачык каршы чыгып, инстинкттерибизди ушундай тосуп койбоду. Экөөүн эркек менен аялды бири-бирине муктаждыгы болгондугу үчүн, аялга, аялдын эркекке болгон муктаждыгы болгондугу үчүн Аллах Таала ортосунда никени парз кылды. Ошол нике курулган соң ал эр жана аял болуп жашайт. Бул аял болгондон кийин аялдык өзүнүн милдеттерин аткарыш керек. Бул эр болгондугу үчүн эрдик милдеттерин аткарыш керек. Анан бул экөө үй бүлө болгондон кийин ушул үй бүлөдөгү ар бир экономикалык мамиле болобу, социалдык мамиле болобу, коңшу менен, тууган урук менен, бүтүндөй коом менен болгон мамилелерде ар бир маселеде ошол Кудайдан жана пайгамбар алейхисаламдын жолуна кайтып, эмнелер ага буйрулган, эмнелер алардан кайтарган. Мына нерсе арамбы, адалбы? Муну кылсам сооппу, күнөөбү деген маселелерде токтолуп, ошол маселелерде кылдаттык менен карап, эртең мен арамга жооп беремин акыретте. Эртең мен муну соопту кылышым керек. Эгер буну кылбасам Аллах Таала мени эртең талап кылат, менден сурайт деген бир принципте болуш керек. Эгер ошол принцип жоголуп кетсе, эрди катындын ортосунда, тууган уруктардын ортосунда, деги эле коомчулуктун ортосунда, анда ушул коомду тыпыранды болгонун көрөсүң. Бул коомдо жакшылык калбай калат. Бул коомдо арамдар көтөрүлүп кетет. Бул коомдо адалдар жоголуп кетет. Бул коомдо күнөөлөр көбөйүп кетет. Бул коомдо сооп амалдар, Аллах Таала жакшы көрө турган салих амалдар жоголуп кетет. Ошондуктан келгиле, бизде бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу кыла ала турган жана ушул бактылуулукту гаранттап берген Раббыбыз турат. Биздин Кураныбыз турат. Биздин пайгамбар алейхисалам таштап кеткен жолу турат. Ушул жол менен Аллах Тааланын буйруктары менен гана бактылуу боло алабыз. Андан башка бактылуулук жок. Батыш бизди бузуп салды. Биздин пикирлерибизди дагы, биздин жашообузду дагы мына көрүп атасыздар. Бүгүн мына кыргыздын арасынан кыргыз балдар чыгып, өзүнүн голубойлугун ашкера кылып калды.
Муну көрүп биз көнүп да калдык. Кейли Аллахтан коркойлу. Ушул динибизге кайдайлы. Ушул динибиз гана бизди бактылуу кыла алат. Андан башка жактан бактылуулукту издебейли. Анткени Аллах Таала бул динди бизге биз бактылуу болушубуз үчүн түшүрдү. Бул дин дегени адамдар бири-бири менен урушуп, кырк-бучак болуш үчүн түшүрбөдү. Бүткүл ааламга рахмат болуш үчүн пайгамбар алейхиссаламды жөнөттү Аллах субханаху ва таала. Бүгүн кандай абалда калдык? Мынакей жөнөкөй бир маселени айтайын бүгүн. Жөнөкөй бир маселе, ар намыс маселеси. Караңыздар, баарыбыз кафелерге барабыз, досторубуз менен ал жакта чай ичип, бир аз эс алганча сүйлөшүп, баарлашып отурабыз. Ошол кафе, ресторандарда бүгүн күндө сизди менен бизди тейлеп жаткандардын 99% десек да болот, аял кишилер, кыз келиндер. Бул кыз келиндердин жаш курагы 18 жаштан 23-25 жашка чейин кыздарды алышат. Эркектерди ал жумушка албайт. Эмне үчүн? Анткени кыз келиндер спрос көбөйтүп экен, талап көбөйтөт экен аларга. Ушундай бир администраторлордон ачык, айкын эле айтат экен ал кыздарга. Сен өзүңдү көрсөткүн, сулуулугуңду көргөзгүн аларга. Келгенде ушундай жылмайып тургун. Алардын орой мамилелерине чыдагын. Аларга эмнени сүйлөсө дагы сен ага ыраазы болгон, унчукпагын. Сенин милдетиң ушул. Деп туруп, ушул кыздар бүгүнкү күндө ушундай абалда болуп калды, кыргыздын кыздары. Бишкектин кайсы кафесинде барба, абал ушундай. Араб өлкөлөрүндө болдум мен, көптөгөн араб өлкөлөрүндө болдум. Аларда бизчелик эмес абал. Кыздар, келиндер кызмат кылбайт. Аларды тейлеп аткандын 99% аларда эркектер. Ушундай өзүм өз көзүм менен көрдүм. 50ден ашпаган эркектер ушундай официанттык вазифасын аткарып жүргөндүгүн. Биздечи? Бизде абал такыр башкача. Ошол жерде кыздар, эмнеге кыздарга талап көп, эмне үчүн кыздардын жашы белгиленген, эмне үчүн кыздарга мындай талаптар коет десе, бүгүнкү күндө ушул кыздарыбыз реклама булагына айландырып алыптыр. Реклама болуп калыптыр. Эми айткылачы. Мага айткылачы, далил, факт келтиргилечи. Кыргыздын тарыхында ата-бабаларыбыз кыздарына, келиндерине, эже карындаштарына ушундай мамиле жасаганбы? Кайсы бир ата-бабаларыбыз, кайсы батырыбыз көчөгө кыздардын карындаштарын чыгарып койгон, ушинтип көпчүлүктүн кызматын кылсын деп. Азыр суроолор келиши мүмкүн мага. Анда жумушту ким жасайт? Бул проблеманы сен чечип бересиңби деп. Проблеманы чече турган Аллах субханаху ва таала эркектерди кылды. Мына бул оор маселелерди үй бүлөнү экономикалык жактан камсыздоо деген маселени эркектерге жүктөдү Аллах субханаху ва таала. Аллах Таала эркектин физиологиясына карап туруп, аялдын физиологиясына карап туруп, экөөнө тең өзгөчө вазифаларды жүктөдү. Эркекке оор жумуштарды жүктөдү. Ошол үй бүлөнү сактап калыш керек, ошол үй бүлөнү коргош керек, ошол үй бүлөдөгү ички абалды башкарыш керек, экономика жактан камсыздаш керек. Бунун баары эркектерге жүктөтүлгөн вазифа. Аялдаргачы? Аялдарга болсо жеңил вазифалар жүктөтүлгөн. Аларга бала тарбиялоо, үйдөгү эркектин сырын сактоо, көчөгө алып чыкпоо, ошо элдин абийирин сактоо, эрге итаат кылуу. Бул маселелер аял кишиге жүктөтүлгөн вазифа. Келиңиздер, намыстуу болойлу, ар намыстуу болойлу. Бирөө чыгып алып туруп, Кыргыздын намысын коргодум мен деп олимпиадага кетип атат. Ошол жака барып туруп кикбокс болобу же болсом ММА же башка ар кандай уюмдарга барып туруп, аны жеңип койсо Кыргыздын намысы корголуп калат экен. Мына Кыргыздын намысы кор болуп атат могу жерде. Кафе, ресторанга баргыла, көзүңөр менен көрөсүңөр. Мына нерсе чыдап болбой турган, ар бир мусулманмын деген ыйманы бар адам бир чыдап болбой турган маселе. Кур'анда айтат: "Астаиду билlah, ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан занка." Ким бул Аллахтын зикринен, Аллахтын дининен жүз үйүрсө, баш тартса, аларга тардык жашоо берип коебуз деп атат. Тардык жашоо экономикалык маселе болсун, социалдык маселе болсун, ар кандай маселелерде жашооң тар болуп калат. Эмнени кылсаң жүрбөйт, эмнени кылсаң берекесиздик болот.
Бүгүн берекенин кетип калышы дагы ушул аялдардын көчөгө чыгып кетишинде. Ал жакта эми айтпайлы, эми ал жакта ар ким ар кандай сөздөр менен тийишип, ошол жерден табышып алып, зынага чейин барган учурлар толтура. Дайым контролдо болуш керек аял кишилер. Сенин карындашың, сенин нежең, сенин апаң, сенин жакын туугандарың сенин махрамың болот шариятыбызда. Махрам дегенди сен кыямат ага жооп бересиң. Аллах субхана ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дайюс жаннатка кирбейт деди. Дайюс кимдер? Ошолорду кызганбагандар, намустарын кызганбагандар, көчөгө чыгарып койгондар. Мен айтайын деген маселе ушул болчу. Баарыбызга Аллах субхана ва таала өзүнүн динине туура түшүнүп, туура амал кыла турган бенделерден кылсын. Аллах субхана ва таала ушул Кыргызстаныбызга, эл журтубузга бир берекени берсин. Биздин абалыбыз bundan да жакшыраак бир абалга көчүшүнө биз эркектер себепчи болобу. Аллах субхана ва таала имандарыбызды бекем кылсын. Ырыскыларыбызды кең кылсын. Мусулмандардын абалдарын Аллах таала жакшы жакка өзгөртсүн. Алхамдулиллах. Ахиру дa'wana алхамдулиллах.